Assalamu alaikum, урматтуу көрөрмандар. Бул албетте кайрадан Алтын Нар Зекет фонду бүгүн ушул Сокулук районуна келдик, Сокулук шаарына келдик. Сокулук шаарында ушундай үй бүлө кичине муктаж, жардамга муктаж болуп тургандыгына байланыштуу биз Борбор калабыз Бишкектен Алтын Нар Зекет фондунун мүдүрү Хабиб мырза кайрадан жетекчиси. Ошону менен бирге келечек айылында келечек мечитинин имамы Талгат мырза менен чогуу келдик. Азыр бул жакта кандай жагдай, кандай жашоо чындыгы муктаж бекен, ошонун баардыгын тең байкап чогуу көрөлү. Эки баласы инвалид, эмне менен? Бирөөсүнүн кулагы бүтүн, бирөө сүйлөбөйт. Бирөө сүйлөбөйт, бирөөсү кулагы бүтүн. Атасы эмне иш кылат, каяка? Ар кайсы жумушта иштейт. Дайыма бир жумушу бар? Бир жумуш жок. Постоянный жумуш жок, э? Достор, Алтын Нар Зекет фонду атайын ошо Борбор калабыз Бишкектен бери келдик. Ошо жетекчиси Хабиб байке. Ана бул жакта ошо Талас мырза менен байланышканыбызда ушундай Сокулукта жабыркы кыйын акыбалда турган үй бүлөлөр бар. Ошондуктан силер дагы келип кайрылгандыгына байланыштуу ошо силер менен байланышып анан силерге келдик. Сизге ошол Алтын Нар Зекет фондунан ошол 30 000 сом акчалай жардам берилет. İslam dininde zeket деген nesi var da. Bu Habib Mırza'nın jeke özünün bu men zeket men farzı size bereydi. Ana razı basas. Алтын Нар Зекет фондунан атайын ошол Сокулукта биринчи үй бүлөгө ушундай 30 000 сом акчалай жардам берилди. Allahu Allah